Менин атым Жылкычы. Ен атам тоодо жылкы багып жүргөн кезде мен төрөлгөмүн. Анан колхоздун жылкысын багып мен атам ошон жүрүп төрөлүп. Анан көз алды туулгандан эле жалаң баягы жылкы көз алдында болуп аткандан кийин анан ошо атыма жараша дагы анан кызык кийин бара-бара ушу ээрлерге кызыгып. Менин чоң атам, анан атам мурда ушу менен алектен чыкканда баягы терилерден жаргак шым тигишчү экен. Ошондо мен жаза берчүмүн жана рецепттеринчи. Айылыбызда бир чоң аталарыбыз бар болчу, Мусабек деген туугандарыбыз, атамдын туугандары. Ошол бардык жагынан төп келген уста да киши болчу. Мындай караганда азыркы кездин баягы эң көптү билген тирүү энциклопедиясы болчу да. Санжыраны да билчү, тарыхты билчү. Ошол кишинин жанында дагы бала кезимде отуруп калдым, кызыгып, өнөрү. Негизги эле терини алсак азыркы кезде, мисалы терини азыр мондай өткөрүп сатчу жери жок. Мурда кабылдап фабрикалар иштечү экен. Андай жок азыр. Бүт жабылган, мал сойгондор терини ыргытат да. Анан мени билгендер тери менен иштеп жүргөнүн, баягы убал эми бекер ыргытып ийгенче сен пайдалан деп көпчүлүгү мени билгендер алып келип берет. Жөн эле берип коюшат да. Анан аны мен эмне кылам? Баягы атамдардан үйрөнгөн ыкма менен өзүнчө эме жасайм, раствор жасайм. Ал растворго баягы илгерки раствор эле мындай эме акиташ, известь. Анан могу оттон чыккан күл. Мен колдонгон ошо жыгач. Жыгачтын да түрлөрү бар. Бул тал менен теректен гана чабылат. Көбүнчө талдан чабылат. Тал материалы өзү бышык материал болот. Морт эмес. Жеңил. Анын үстүнө мону биологиялык жактан дагы аттын үстүнө баягы жаман таасир тийгизбейт, оорутпайт дегендей. Баягы айкалыштыгы бар да мындай биологический, ушундай. Бул жерде каалоо тилегиң бар да. Ушу мага жакшы бир аспап болуп берсе экен, жакшылыкка кызмат кылса экен, мындай болсо кооз болсо экен деп. Ошонун баары энергия, ошонун баары жуга берет. Добулбас тери эмне дедик жана тирүү материал. Кудайга да миң мертебе ыраазымын. Эмне дегени маган ушу бала кезим менен жаштан ушу маган шык берген экен, кызыгып.